Саламатсыңарбы, балдар? Күнүңөр жакшы өтүп жатабы? Алгач анда сабагыбызды баштаардан мурун жагымдуу маанай түзүп алалы. Көзүбүздү бекем жумабыз дагы жакшы тилек айтып, ошол тилегибиздин кабыл болушуна ниет кылалы. Балдар, сүрөттөн силер эмнени көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Бул ат. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Акбар Рыскуловдун «Ат сыйлаган жөө баспайт» деген чыгармасын окуйбуз. Анда эмесе сабактын максаты менен тааныштыра кетейин. Чыгарманы окуп, түшүнгөнүн айтып беришет, кабыл алуусун жана эске тутуусун калыптандырышат, алган билимдерин турмуш менен байланыштырышат. Балдар, текстти көңүл буруп угуп тургула, мен силерге окуп берейин. Ат сыйлаган жөө баспайт. Тердик, желдик көрпөчө, тизгин суулук жүгөн дейт. Ак каңкы ээр басмайыл, ат жабдыгы түгөнбөйт. Ашкан күлүк ат мына, арпа берип баккыла. Жал куйругун түргөн соң, жибек жабуу жапкыла. Көмөлдүрүк каткыла, куюш канды таккыла. Үзөңгүнү чиретеп, күндү көздөй чапкыла. Акбар Рыскулов. Балдар, мен силерге ат жабдыктарынын аттарын айтып берейин. Биринчи жүгөн, экинчи тизгин, үчүнчү нокто, төртүнчү чылбыр, бешинчи ооздук, алтынчы сагалдырык, жетинчи көмөлдүрүк, сегизинчи куюшкан, тогузунчу ээр, онунчу үзөңгү, 11 басмайыл, 12 тердик, 13 ээрдин кашы, 14 каптырга, 15 көрпөчө, 16 көрпөчөнүн жасалгасы, 17 ээрдин кайыш жабуусу, 18 канжыга деп аталат. Балдар, бул ат жабдыктарынын аттарын эсиңерге бекем түйүп алып, күнүмдүк турмушуңарда пайдалана жүргүлө. Эми силерге тапшырма берейин. Төмөндөгү сүрөттөгү ат жабдыктардын аттарын жазгыла. Алар кайсылар эле? Саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.